Кыргыз Республикасынын Япониядагы ардактуу консулу Бунна Такаши жана консулдун Кыргызстандагы расмий өкүлү Жидегүл Мамашева иш сапары менен Ош мамлекеттик педагогикалык университетинде болушту. Коноктор ректор Бекмурза Зулуевдин коштоосунда алгач университеттин материалдык техникалык базасы жана студенттер үчүн түзүлгөн шарттар менен таанышышты. Жана окуу жайдын алдында түзүлгөн Бөбөктай мектепке чейинки билим берүү уюмунда болушуп, бала бакчанын ишмердүүлүгүнө жакындан күбө болушту. Бул менен бирге эки тараптуу расмий жолугушуу болуп, анда окуу жайдын жетекчиси Бекмурза Зулуев ардактуу консулдун Кыргызстанга, анын ичинде Ошен буга келишин окуу жай жамааты кубануу менен тосуп жатканын жана бул иш сапарды окуу жайга гана эмес, бүтүндөй Кыргызстандын билим берүүсүнө колдоо катары каалаарын белгиледи. Буга катар ректор Бунна Такаши мырза менен университет ортосунда буга чейин да кызматташтык болуп, билим берүү жаатында сүйлөшүүлөр жүргөнүн кошумчалады. 私、名誉領事になって初めてお邪魔した大学っていうのはオッシュ教育国立大学なんです。Мен ардактуу консул катары биринчи жолу Кыргызстанга келгендеги университетим бул Ош мамлекеттик педагогикалык университети. それとキルギス国内シククルもビシュケクなんかも何校かの大学にもお邪魔しましたけれども、やっぱり 僕の感覚ではこのオッシュ教育 Албетте, андан кийин башка Кыргызстандын башка да университеттерин көрдүм дейт, бирок бул жерде бир башкача атмосфера. 今回のキルギスにお邪魔したっていうのは学長から幼稚園を作ると、それに対して子供、若い小さな子供から一貫の教育で12年の教育制度にもなったので、それに対して何かお手伝いできることはないでしょうかということで、少しですけれども寄付をさせていただいたと。 Бул жолку келген максатым боюнча да бир аз айта кетсем дейт. Бул биз быйылкы Кыргызстандын билим берүү системасы 12 жылга өтүптүр дейт. Анан ошого байланыштуу бала бакчаларга дагы мындан ары ошо Кыргызстандын өкмөтү бала бакчаларды өнүктүрөлү деген пландары дагы болуп аткандыгына байланыштуу, анан ошол мен бир аз болсо дагы өзүмдүн жардамымды берейин деп келип отурам. Ошондой эле консул Бунна Такаши Ошемпунун ректору Бекмурза Зулуев менен болгон буга чейинки сүйлөшүүлөр жакшы натыйжа берип жатканын жана бүгүнкү иш сапарда эки тараптуу кызматташтыктын көрсөткүчү экенин белгиледи. Бул менен бирге консул Бунна Такаши ректор Бекмурза Зулуевке университеттин мектепке чейинки билим берүү мекемесине логопед дефектология лабораториясын ачуу жана ички керектелүүчү каражаттарды алуу үчүн $5000 суммадагы акча каражатын тапшырды. Bizde Japonya'da akça bölümü uşunday. Öte son ülke mi? Sırtına yazılan. Sırtına şu ardaklı konsuldan dep yazılan. Ардактуу консулдан. Ушуну сөзсүз эске алып коелу. Жыйынтыгында Бекмурза Зулуев консул мырзага жакындан колдоо көрсөткөндүгү үчүн жамааттын атынан ыраазычылык билдирип, аталган долбоор көп багытта болоорун жана кыска мөөнөттө ишке ашарын айтып өттү. Белгилей кетсек, үстүбүздөгү жылдын сентябрь айында окуу жайдын базасында 400 орундуу Бөбөктай аталышында мектепке чейинки билим берүү мекемеси жаңыдан түзүлүп, өз ишин баштаган. Айсулуу Сүйүнбек кызы, Эрнис Жаныбеков, Ошемпу жаңылыктары.